Арбагыла Кыргыздын комузунун күүлөрүн урматтаган күй ырмандары. Мен ошо дайыма мага ушундай суроолор түшүп атат. Ошолорго бир эки суроого жооп берейин деп атам. Мисалы эмне үчүн ошо Кыргыздын күүлөрүн укканда, элдин ырларын укканда ошол көрүүчүлөр аз деп суроо түшүп атат. Анан эмне үчүн ошо көп кишилер комуздун күүсүн укканда жаңы күүлөрдү айрыкча укканда эмне үчүн түшүнө албай, кабыл ала албай атышат деген суроо түшүп атат. Анан менин өзүмдүн ушул суроолорго жооп берүү менен бирге өзүм дагы ушу кыргыздын күүсүн угуп аткандарга анча мынча ошо кыргыздын күүсүнүн таасири жөнүндө айтып жүрөм. Анан ошону дагы бир жолу бекемдеп коеюн деп атам. Ошо ким комуздун күүсүн угуп, ошо комуз менен кызыгып, ошо менен алып бурушуп, ошо кыргыздын дүйнөсү менен жашаган кишилер, алар эми бул жашоодо өзүнчө бир ошо кадимки кыргыздын касиеттүү кереметтүү маанасы ошондон кубат алып, ошондон күч алып, ошондой бир касиетин билген, маанасы кадырлаган, сыйлаган комузун алар чогуу жашаган үчүн аларга да ошо манас кубат алгандай, манас күч алгандай алар күч алып, алардын жакындары кандайдыр бир жамандыктан, кандайдыр бир оор сыркоодон, кандайдыр бир нерселерден алыс болушат. Себеби ошо комуздун күчү жанагы күүсү жана параллельный нур дүйнөлөр, кайып дүйнөлөр менен байланыштырып, ошо аякта турган касиеттүү кереметтүү күчтөр ошо сен ошону комуздун күүсүнүн ичиндеги тарыхына үңүлүп, ошонун үнүн жүрөгүң менен угуп кабыл албасаң, алар өзүнүн өзү күчкө, кубатка ээ болуп, алар келип, ошо сенин керек болсо денеңди тазалап, керек болсо ошо сага келаткан бир жаман нерсе болсо, жаман бир нерсе болсо, ошолорду алар алдын ала тосуп, ошондой бир күч берип турушат да. Себеби ошондой кылып аларды Кудай аларга ошондой керемет касиет берген да. Анан бүгүнкү күндө комуздун күүлөрүн уккандар, кыргыздын күүсүн уккандар аз болуп атат. Эмне үчүн ушундай деп суроо бергениmin себеби ал деген мындай, биздин комуздун күүсү начар үчүн, комуздун күүсүнүн деңгээли төмөн үчүн андай болбойт. Көп кишилер ушундай туура эмес пикирге ээ болуп алышат да. Эми комуздун күүсүн эч ким уккан жок да, биз ошон үчүн мына эл көп угуп атат, миллиондоп мына аякта просмотр болуп атты, биз ошолорду угабыз, ошону көрөбүз. Демек бул комуздун күүсүнүн жакшы деп ойлошот, ойлоп ошо менен алар адашып калышат да. Тескерисинче биз жөн эле өзүбүздүн ошондой маданиятыбыз болгон, Кудай менен түз байланышка чыгарган, ошондой сырдуу дүйнөбүз болгон нерседен биз өзүбүз алыстаганбыз да. Ошо өзүбүз алыстап калган үчүн анан ошо биздин азыр баягы кыргыздар илгертен эле жөн эле айткан эмес, бир көзүңө жоо депчи. Биздин ошо тегерегибиздеги кошуналарыбыз, башка биздин алакалаш элдер дагы ушундайлар биз өзүбүз эми кыргыздар эч качан ишенбейбиз да. Алар ошо биздин өзүбүздүн ошо кыргыздын кыргыз болгонуна анча каалашпайт да. Биздин ушу бүгүнкү күндөгүдөй болуп, өзүнүн маданиятын билбей, салтын тааныбай, дүйнөсүн жерип, ошентип жашаган аларга ошол керек да. Ошон үчүн бизге ушундай кызыктар күчтөр бар. Биздин ичибизде, өлкөбүздө, мамлекетибизде ушундай нерселер жасалып атат. Ошон үчүн кыргыздар өзүнүн дүйнөсүн билбей, мисалы ошо комуздун күүсүн укканда ошону ошого жөндөм, ошого шык, ошого убакыт, ошого деген ошондой тажрыйба керек да. Ошо менен ошонусу бар киши ошондой тажрыйба менен, ошондой маалыматтар менен, ошо керектүү нерселер менен куралданып алган, жүрөгү ачык ошондой киши келсе, ал өзүнүн дүйнөсүнө келип, каалаган нерсесин кармап, каалаган нерсесин алып кетет да. Ошон үчүн ошого даяр болуш керек, даярданыш керек, ошону уга билиш керек да. А мындай жөн эле сен тиги эс алып жүрүп, анан баягы бир нерсени мындай жакшы аңдабай эле кабыл ала койгудай кыргыздын күүлөрү андай оңчук эмес да. Ошон үчүн салмактуу мамиле кылып, ошого астейдил мамиле кылып, ошону терең аздектеп, бийик баалап, ошондо кыргыздын касиеттүү, кереметтүү Кудай берген нурларын кармап, ушу кайып дүйнөсүнө сапар аласыңар.